Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар, студияда Диана Нурлан кызы. Чолпон Ата шаарында республиканын ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов Ысык-Көл облустук милициясынын жетекчилиги менен жумушчу кеңешме өткөрдү. ИИМдин жыйындар залында 18 министрликтердин, ведомстволордун жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда координациялык жумушчу кеңешмеси болуп өттү. Чүй облусунда коопсуз өлкө, туруктуу келечек аталышындагы форум өткөрүлдү. Ушул жана башка жаңылыктар кененирээк алдыда. Чолпон Ата шаарында республиканын ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов Ысык-Көл облустук милициясынын жетекчилиги менен жумушчу кеңешме өткөрдү. Анда министр Улан Ниязбеков тарабынан Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин коллегиясында коюлган милдеттерди ишке ашыруу боюнча сөз болду. Жумушчу кеңешменин катышуучуларына ички иштер министринин биринчи орун басары кайрылып, мыйзамдуулук ички иштер органдарынын ишмердүүлүгүндө эң маанилүү принцип экендигин баса белгиледи. Бул принцип ички иштер органдарынын өздөрүнүн кызматында, укук коргоочулук мүнөздө, мыйзамдардын талаптарын кыйшаюусуз сактануунун негизинде да түзүлгөн. Укук бузууларга чыдамсыздык мүнөздү пайда кылууда, жергиликтүү тургундарга кызматташуунун өзара пайдалуу формаларын сунуштоо менен кылмыштуулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу боюнча жигердүү ишти улантуу зарылдыгын милдеттендирди. Жашы жетелектердин укуктарын коргоо иши да олуттуу өзгөрүүлөрдү талап кылат. Министр Улан Ниязбеков тарабынан ички иштер министрлигинин коллегиясында берилген тапшырмаларды сапаттуу аткарылышын камсыз кылуу зарыл. Алдыга коюлган милдеттер абдан олуттуу. Аларды ийгиликтүү чечүү үчүн жалпы өздүк курамдын жана биринчи кезекте облустук милициянын жетекчилигинин биримдиги керек деп жыйынтыктады Адылбек Бийбосунов. Жумушчу жыйындын соңунда ички иштер министрлигинин башчысынын биринчи орун басары облустук ички иштер башкармалыгынын жана жерлердеги бөлүмдөрүнүн жетекчилигине жүктөлгөн милдеттерди сапаттуу жана өз убагында аткарууда ийгиликтерди каалады. ИИМдин жыйындар залында 18 министрликтердин, ведомстволордун жана мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн катышуусунда координациялык жумушчу кеңешмеси болуп өттү. Аталган кеңешмеге ички иштер министринин орун басары милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов, президентке караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы мамлекеттик башкаруу академиясы, жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын союзу жана башка ведомстволордун өкүлдөрү катышты. Координациялык жумушчу кеңешмесинин негизги максаты укук бузуулардын алдын алуу, жарандардын коргонуу деңгээлин жогорулатуу, кылмыштуулуктун деңгээлин төмөндөтүү, укук бузууларды жасоого өбөлгө болуучу себептерди жана шарттарды аныктоо, четтетүү болуп саналат. Кеңешме катышуучуларга атайын кыскача видео тасма көрсөтүү менен башталды. Аталган жумушчу кеңешмеге укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясын, улуттук пландын негизинде ишмердүүлүктү бирге алып баруу тууралуу талкууланды. Жолугушуунун соңунда отурумдун бардык катышуучулары активдүү дискуссияга катышып, чакырылган конокторго сөз берилди. Андан соң укук бузуулардын алдын алуу, коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, жаш өспүрүмдөрдүн катышуусундагы укук бузууларды алдын алуу жана үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу боюнча ички иштер органдары менен биргеликте тыгыз иш алып баргандыгы үчүн чакырылган кеңешменин катышуучулары сыйлыктар менен сыйланышты. Чүй областында коопсуз өлкө, туруктуу келечек аталышындагы форум өткөрүлдү. 2024 жылдын 16 февраль күнү Чүй областынын аймагында өткөрүлүп жаткан коопсуз өлкө, туруктуу келечек аталышындагы элдин коопсуздугун чыңдөөгө арналган форумдун алкагында Бишкек шаарынын Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы ички иштер министринин орун басары, милициянын генерал-майору Октябрь Урманбетов, Чүй областынын ички иштер башкы башкармалыгынын шаар, райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн айылдык милиция бөлүмчөлөрүнө Вазы Нива 21214 үлгүсүндөгү жаңы 20 кызматтык унааны тапшырды. Алыскы райондордо иш алып барып жаткан тартип сакчылары үчүн бул кубанычтуу жаңылык болду. Ал эми жаңы кызматтык унаалар укук бузуулардын алдын алуу, кылмыштуулук менен күрөшүү жана Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын материалдык техникалык базасын чыңдоо, калкты тейлөөнүн сервистик сапатын жакшыртуу максатында Гемин, Чүй, Ысык Ата, Аламидин, Сокулук, Москва, Жайыл, Панфилов райондук жана Токмок шаардык ички иштер бөлүмдөрүнүн милициянын айылдык бөлүмчөлөрүнө жана Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын коомдук коопсуздук кызматына өткөрүлүп берилди. Бул унаалар иштин алга жылуусуна, жарандар менен тыгыз иштешүүдө чоң өбөлгө түзмөкчү. Быйыл советтик армиянын чектелген контингентинин Ооганстандын аймагынан чыгарылгандыгына 35 жыл толду. 2024 жылдын 15 февралында ИИМдин ички аскерлеринде Ооганстандагы согушта курман болгондорду эскерүү жана Ооган согушунун ардагерлерин кадырлоо, эрдиктерин даңазалоо жана жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялоого багытталган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Алгач ички аскерлердин кол башчылыгы жана ардагерлер ички аскерлердин баатырлар аллеясында Ооганстандагы согушта курман болгондорду эскерүү менен гүл чамбар коюшту. Андан соң иш-чара Ооганстанда курман болгон баатырларды мүнөттүк эскерүү менен башталды. Ички аскерлер
ардагерлердин кол башчысынын милдеттерин убактылуу аткаруучу полковник Марат Нуралиев ооганчыларды бүгүнкү майрамы менен куттуктап, алардын эрдеги кийинки муун үчүн үлгү экендигин баса белгилеп, аларга бекем ден соолук, бакубат жашоо каалады. Ошондой эле ардагерлерге ыраазычылык билдирип, сыйлыктарды тапшырды. Иш-чаранын соңунда ардагерлерге чакан майрамдык концерт тартууланды. Жогоруда айтылган иш-чара Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин бардык аскер бөлүктөрүндө өткөрүлдү. Баткен областык ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын генерал-майору Мурат Боронов Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүндө бирдиктүү терезе тартибинде мамлекеттик кызмат көрсөтүү борборунун жаңы имаратын ачып, өздүк курам менен жолукту. Кадамжай шаардык мэриясы тарабынан каржыланып курулган чакан заманбап имарат 2 бөлмөдөн турат. Бир жагында Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн ардагерлер кеңешинин төрагасы отурса, бир жагында элге жеңил шарт түзүү максатында Кыргыз Республикасынын аймагында кылмыш жоопкерчилигине тартылып тартылбагандыгы, соттуулугу бар же жок экендиги жөнүндө маалымат берүү түрүндөгү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр ыкчам түрдө Баткен облусунун тургундарынын акысыз тейлейт. Бул кызмат бир күндө 100дөн 130га чейинки жарандарды кабыл алат. Кадамжай районунда жалпысынан 205 миңден ашуун калк жашайт. Башкармалыктын башчысы, милициянын генерал-майору Мурат Боронов ачылуу аземинен кийин Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамы менен жолукту. Жолугушууга Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн Ниматов атындагы Айдаркен айылдык милиция бөлүмчөсүнүн, Садиров атындагы Бүргөндү айылдык милиция бөлүмчөсүнүн, Исхак Болоткан, Айрыбас, Үч Коргон айылдык милиция бөлүмчөсүнүн башчылары жана өздүк курамдары катышты. 2024-жылдын 12 февраль күнү Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн демилгеси менен Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн алдындагы коомдук алдын алуу борборунда үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу иш-чарасы болуп өттү. Иш-чарага Ош областык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн алдындагы коомдук алдын алуу борборунун мүчөлөрү, айыл аксакалдары жана Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамы катышты. Жыйындын максаты чыр-чатактуу үй бүлөлөр менен иш алып баруу, үй бүлөдө уруш талашка алып келүүчү себептерди жоюу, балдарынын психоэмоционалдык абалын аныктоо, реабилитациялоо иштерин кандай багытта жүргүзүү керектиги тууралуу пикир алмашуу жана тийиштүү мекеме уюмдардын кызматташуусун бекемдөө болуп саналат. Жеринде бир кандайдыр маселелер болсо, ошо жергиликтүү бийлик менен биргеликте чечүү максатында. Андан тышкары баарыбызга белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын 63 мыйзам бул укук бузуулардын алдын алуу жана үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын алдын алуу боюнча мыйзамдар бар. Андан тышкары президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаровдун жарлыктарыны, министрлер кабинетинин бир катар тескеме токтомдору бар. Ошону менен эле биргеликте ички иштер министрликтин областтык ички иштер башкармалыктан бир ката буйруктар аткарууга алганбыз. Ошо аткарууларды сапаттуу жана элге жеткиликтүү максатында ушундай иш-чараларды уюштуруп атабыз. Чакырылгандарга ысык кофе менен шириндиктер таратылып, зордук зомбулукту жоюу боюнча аткарылып жаткан иштер жөнүндө баарлашуу орун алды. Ак элече кийген апалар жаштарга ак баталарын беришип, катышуучулардын маанайын көтөрүп, ырларды тартуулашты. Жыйынтыгында үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча иш-чараларды байманбай уюштуруп, биргеликте тыгыз байланышта иш алып баруу чечимин кабыл алышты. Мечитте уурулук менен алектенген жаран кармалды. 2024-жылдын 3 февраль күнү Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө Ноокат районунун 64 жаштагы тургуну арыз менен кайрылган. Анда саат 13:30 чамасында Кара Суу районунун Шарк айыл аймагындагы мечитке намаз окуганы кирип, илип койгон курткасынын ички чөнтөгүндөгү капчыгынан паспортун, айдоочулук күбөлүгүн, банк карточкаларын жана акча каражатын белгисиз бирөө уурдап кеткендигин билдирген. Аталган арыз каттоого алынып, топтолгон материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси менен кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында кылмышка шектүү катары Кара Суу районунун тургуну 1996 туылган Р.И. кармалып камакка алынды. Учурда шектүүнүн башка кылмыштарга тиешеси бардыгын аныктоо боюнча ыкчам тергөө амалдары уланууда. 2024-жылдын 22 январ күнү Ноокат райондук ички иштер бөлүмүнө жаран 1983 туылган С.А. арыз менен кайрылган. Аталган арыз каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Топтолгон материалдардын негизинде Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Ноокат районунун жашоочусу 1962 туылган О.Ж. атайын белги коюлган 20 000 сом акчаны опузалап талап кылып алып жаткан жеринен шектүү катары кармалды. Андан ары жүргүзүлгөн ыкчам иштердин натыйжасында аталган кылмышка дагы бир шектүү Ош шаарынын жашоочусу 1992 туылган А. уулу А кармалды. Учурда шектөөлөрдүн уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар же жоктугу жана башка кылмыштуу шериктерин аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Социалдык төйөндөрдө айдоочулук көөлүк тез жана арзан, белгилүү бир акча каражатын төлөй салсаңыз жаза беребиз деген жарнамалар кездешүүдө. Жасалмаларды табуу ыкмалары ар кандай болот. Кызматкерлер жумуш алып барып жатканда жасалманын белгилерин визуалдуу түрдө аныкташат. Берилген көөлүктөрдүн маалымат базасы боюнча текшерүүдө жасалмалуулуктун белгилерине көрүнүп калышат. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги эскертет. Укуктарды берген расмий документти жасалмалуу, аны даярдоочунун өзү же башка адам тарабынан пайдалануу, мындай документти сатуу, ошондой эле жасалма мөөрлөрдү же мамлекеттик сыйлыктарды даярдоо Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин документтердин жасалмасын жасоо 379-беренесине ылайык 2 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Ал эми атайлап жасалган расмий документтерди пайдалангандыгы үчүн 2 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу каралган. Апта ичиндеги маанилүү жаңылыктар болду. Ички иштер министрлиги, Диана Нурлан кызы.